Сиздер көрүп турган көз жоосун алган кызыл помидорлор Ысык Атай районунун Люксембург айылынын тургуну Кемран Мамедовдун күнөсканасында өсөт. Кемран мырза 5 жылдан бери күнөскана иштеткен тажрыйбалуу дыйкандардын бири. Күнөскананын аянты 5000 чарчы метр жерде элейт. Жер иштетип көнгөн чарбагер күнөсканасына адегенде бадыраң менен помидор өстүрүп баштаган. Бара-бара күнөскана иштетүүнүн пайдасын көрүп, помидордун голландиялык сортун багуунун сырларын мыкты үйрөнөт. Азыр бир беткей помидордун ар кыл түрүн өстүрүүгө ыктаган. Чарбачылыктын заманбап технологиясын колдонуп, 1 гектар жердеги жашылчаларды тамчылатып сугаруу менен кышы жайы мол түшүмдүн ээси. Мы собираем... Бизде күнүнө 200-250 килодон түшүм жыйналат. Баары аба ырайына байланыштуу. Эгерде күн жакшы тийип турса, түшүм көп эле болот. Биз помидорлорубузду Бишкек менен Кант шаарларына гана жөнөтөбүз. Башка жактарга бербейбиз деле. Чарбагердин айтуусунда алгач иш баштаганда күнөскананы жылытуу кыйынчылык туудуруптур. Андан сырткары помидордун ар кандай зыянкечтерине каршы дарылоону окуп үйрөнүүгө туура келген. Жашылчанын көчөттөрүн да өздөрү даярдашат. Помидордун уругун эккенден кийин 50 күндүн тегерегинде көчөт даяр болуп, ал эми көчөттөрдү отургузган соң 40-50 күндөн кийин биринчи түшүмүн алууга жарап калат экен. Ошол эле убакта жашылчаларга зыян келтирчү майда чымын-чиркейлерден коргоо да зарыл. Это специальные пакетики. Бул атайын дарысы бар баштыкчалар. Булар мошкара сыяктуу кан соргуч майда өсүмдүк зыянкечтери болгон. Канаты бар чымын-чиркейлерге каршы атайын илинген. Антпесе жашылчаларга ар кандай оору ушулардан жугушу мүмкүн. Андан ушинтип сактанабыз. Күнөскананын сырын терең өздөштүргөн Кемран Мамедов эмгегинин үзүрүн көрүп, аймактагы тың дыйкандардан, анын күнөсканасынан алынган түшүм айылдагыларды гана эмес, Бишкек Кант шаарындагыларды да жыты буркурап жаңыбышкан витаминдүү помидор менен камсыз кылууда. Калия Карыбекова, Эмил Саттаров, Толгонай Турсунбай кызы, Кутман таң программасына.